Assalamu alaikum урматтуу көрмандар, көк бөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Улуу жеңиштин 77 жылдыгына Сүймөнкул Чокморов, Үсөн Кудайбергенов жана Умсунай Эркинбаеванын жаркын элесине арналган көк бөрү боюнча мелдеш Баткен облусунун Кадамжай районундагы Хальмион айылында өтөт. Оюндар 1 майдан 9 майга чейин уланат. Ал эми чучугулак кармоо иш-чарасы эртең 30 майда кечки саат 18:00 өткөрүлөт. Мындан тышкары 1 май күнү Көкбөрү Федерациясы жогорку жана 1-лиганын командаларынын катышуусунда мелдештин ачылыш аземине карата парад уюштурат. Учурда федерация мелдешке катыша турган командалардын курамдарын жарыялап жатат. Бул чыгарылышта биз Ала Тоо командасындагы өзгөрүүлөр жана жогорку лиганын башка командалары кандай даярдык көрүп жатат деген суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле 1-лиганын фаворит саналган командаларынын курамын тааныштырабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Кече 28 апрелде Ала Тоо Ош жергесиндеги Төлөйкан ат майданында машыгуусун өткөрдү. Командадагы өзгөрүүлөр тууралуу айтсак, оюнчулардан бир гана Бообек Шакирбек уулу командага кошулду. Бул тууралуу буга чейинки видеолордо кененирээк токтолгонбуз. Бообек мине турган аргымактагы жаңы торат. Азырынча ат коюла элек. Мындан тышкары клубка жаңы аттар кошулду. Бауш Султанбеков Будён деген ат менен ойнойт. Буга чейин ал Алай командасынын машыгуусунда минилген. Бауш мырза өз сөзүндө көңүлүм толду, өзүм издеген ат. 1-2 оюн ойносок келишип калабыз деди. Ошол эле учурда расмий заявка берген учурда бул аттын аты дагы өзгөрүп калышы толук ыктымал. Манас Ниязов кайрадан эле Шторм менен ойнойт. Бул ирет Шторм Норузга караганда кыйла арыктап, табы жакшыраак болгонун Манас өзү билдирди. Коргоочу Тилек Айып уулу үчүн дагы ылайыктуу ат чыкпай жатканы белгилүү болду. Буга чейин Норузда чапкан Сүлүк кара бир аз кырсыктап калып мелдешке чыкпайт. Акыркы машыгууларда минип жүргөн Тилектин аты жер олактан келди. Командага такыр чабылган эмес, артыкчылыгы ылдамдыгы мыкты. Бирок сайыпкердин айтымында кароого дагы аттар келип жатат. Эгер ылайыктуусу чыкса алмашат деди. Ал эми ынтымак менен Сарыөзөн учурда Баткен жергесинде машыгууларды улантып жатат. Ал эми Достук бүгүн 29 апрелде Ош шаарында өзүнүн 2-чи машыгуусун өткөрдү. Эми 1-лиганын клубтары тууралуу кеп баштайлы. Алай командасында бир өзгөрүү болду. Адилет Кайыповдун ордуна Бекназар Маматжан уулу келди. Позициясы жарым коргоочу. Буга чейин Бекназар лигаларда ойногон эмес, бирок Алайда райондор аралык мелдештерде катышып, чабуулдун милдетин аткарып келген. Учурда 20 гана жашта. Минген аргымагы Алай. Ат дагы командага жаңы келди. Чүй облусунун Кемин районунан сатылып келингенде айтылууда. Алайдын кийинки жаңы аты жекеме-жекеге чыга турган Кызыл Туу деген ат. Таластан Турат Эмилбек уулу өзү алып келди. Буйруса бул команданын ортого түшө турган номер 1 аты болот. Таласта райондор аралык мелдештерде чабылган, бирок чоң оюндарда ойной элек. Машыгууда жекеме-жекеде баардык аргымактарды алып жатты. Мындан тышкары бул ат менен чабуулга чыкса да болот. Казанга да барып токтоп берет. Алай командасынын толук курамы төмөндөгүдөй. Айбек Караев Фарух менен, 2-чи Бекназар Кулмырза уулу Биксер менен, 3-чү Бекназар Маматжан уулу Алай менен, 4-чү Медербек Абдыкайым уулу Шторм менен, 5-чи Акжол Кылыч уулу Лаки менен, 6-чы Арият Төлөнов Ракета, 7-чи Адилет Мамасайли уулу Золотой, 8-чи Тынчтык Катиров Көкжал, 9-чу Азимбай Султанбеков Кабылан менен ойын алып барат, 10-чу Баяман Муралим уулу Кызыл Тууну ойнотот. 11-чи Турат Эмилбек уулу Бурдаш менен, 12-чи Кутман Бакытбек уулу Сириус. Команданын жетекчиси Адилбек Абылов, башкаруучусу Сейдалы Келдиев. Ноорузда 1-лигада 3-чү орунду алган Жалал-Абад облусунан чыккан жаштык командасынын курамында эч кандай өзгөрүү жок. Аттарында гана өзгөрүү бар. Анда эмесе курам менен таанышалы. Түгөлбек Шүкүров Кой Күрөң, 2-чи Жолдош Назаркулов Рамас менен, 3-чү Канат Алмаз уулу Дарси,
4-чү Нурсултан Батырбеков Бурак менен, 5-чү Муканбет Төрөгелди уулу Бишкек менен, 10-чү Марат Алмаз уулу Минген аргымагы Бойка, 7-чү Акылбек Камчыбек уулу Аккула, 8-чү Жекшен Артыков Золотой менен, 9-чү Мусабек Надырбек уулу Айкашка, 10-чү Шумкарбек Бакытбек уулу Гер Кашкан ойнотот, 11-чү Султанбек Айдарбек уулу Аю менен, 12-чү Муратбек Жумалиев Минген аргымагы улар. Команданын жетекчиси Марат Калымбетов, машыктыруучусу Эркинбек Оморкулов. Урматтуу көрөрмандар, 10 топ каналында жазылып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар. Буюрса эртең чучугулактын жыйынтыгы менен тааныштырабыз.